Assalamu alaikum dostlar. 16 күн. Аллахтың құдіреттүүлігі. Аят. Аллах бардық нәрсеге құдіретті. Бақара сүресі 284. Хадис. Жанымды чексіз құдіреті менен қармап тұрған Аллахқа ант ичем. Мен бейіштегілердің жарымы, сілердің болушыңарды чын жүрегімден қалайым. Себебі башқа үмметтер менен салыштырғанда, сілер қара өгіздің терісіндегі ақ түк сияқтуысыңар. Же болбосо, эшектин алдыңкы буттарынын иш жагындағы тегерек келген мөр сияктуусуңар. Сахих Муслим 327. Окуя. Аллахтын кудуретин жанында бул жеңил эле иш. Меккелик бутпарастар зордук зомбулуктар үчүн да, кызмат мансап үчүн да, мал мүлү үчүн да Азирети Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллахтын адал жолунан ийненин көзүнчөлүктө кайтпай тургандыгына көздөрү жетип түшүнүп калышкан эле. Алар бара-бара Азирети Мухаммед пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассаламды келекеге алышып, шылдыңдоо максатында адамдын колунан келбей турган ар кандай иштерди жасашын талап кылууга өтүшөт. Мына ошол күндөрдүн биринде алар: жараткан эгеңе дуа кыл. Эгерде ал сафа чокусун биз үчүн алтынга айландырса, биз ошондо сенин чыныгы Аллахтын элчиси экениңе ишенебиз, сага ыйман келтиребиз дешет. Бул ырасында чексиз кудуреттүү Аллах үчүн жеңил эле иш болуучу. Бутпарастар адамдын күчү жетпей турган мындай нерселерди пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассаламдан талап кылуу менен өздөрүн сооротуп жубатууга аракет кылып жатышкан эле. Алар: кана, биздин талабыбызды аткарганы. Көрдүңөрбү? Аткара алган жок. Демек, ал чыныгы пайгамбар эмес, деп айткылары келип жаткан болуучу. Анда Азирети Мухаммед пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам алардан: талабыңар ишке асса, айтканыңарды аткарасыңарбы? Деп сурайт. Алар бир ооздон: албетте аткарабыз деп жооп беришет. Ошентип ардактуу Азирети Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахка алакан жайып дуа кылып жалбара баштайт. Ошол замат Жебирейил периште келип: Аллах сага саламын, тынчтык ырайымын, мээримин жолдоп, анан эгер кааласаң аларга сафа чокусун алтынга айландырайын. Бирок эгер мындан кийин алардын бирөөсү баш тарта турган болсо, эч бир жанга көрсөтпөгөн кордукту ошолорго көрсөтөм. Жок, кааласаң аларга тобо жана ырайым эшиктерин ачык таштайын, деген кабарды билдирген. 17 күн. Аллахтын сүйүктүү пенделери. Аят. Муну жакшы билип койгула. Аллахка жакын пенделер үчүн эч кандай коркунуч да, кайгы да жок. Юнус сүрөсү 62. Хадис. Аллах мындай дейт: кимде-ким чын ыкласы менен мага кулчулук кылган мени сүйүктүү олия пендеме душмандык кылса, мен ага каршы согуш жарыялайм. Окуя. Абул Асвад Райи Олиянын чаначы. Күндөрдүн биринде Абул Асвад Райи Олия алыс жакка аттанмакчы болот. Ал үй бүлөсү жана шакирттери менен коштошуп: мен кетип бара жатам, силерди Аллахка тапшырдым деп жолго түшөт. Карындашы болсо анын чаначына сүт толтуруп даярдап койгон эле. Олия эч кабарсыз чаначын алып жолго чыгат. Бир нече убакыт жол жүргөндөн кийин даарат алышка туура келип чаначын ачат. Караса, чаначында суу эмес эле сүт болот. Ошол замат ал кайрадан үйүнө кайтып келип, карындашына: мага сүттүн ордуна суу керек болчу. Чаначка суу толтуруп бер деп чаначын берет. Карындашы кайрадан суу куйган чаначына суу толтуруп берет. Олия: жакшы тургула, силерди Аллахка тапшырдым деп кайрадан жолун улантат. Жолдо бара жатып даарат алууга муктаж болгондо, чаначтагы суудан даарат алып, каада ачкан кезде ошол эле чаначтан суу ичип курсагын тойгузат. Ошентип ал узак жолдо дааратын да алып, курсагын да тойгузуп, барчу жерине жеткен экен. 18 күн. Аллахтын мээрими. Аят. Муса: о жараткан, мени жана бир тууганымды кечире көр. Бизди өзүңдүн чексиз ырайымыңа бөлөй көр. Сен ырайымдуулардын эң ырайымдуусусуң. Араф сүрөсү 151. Хадис. Мээримдүү болгула,
мээримге бөлөнөсүңөр, кечиримдүү болгула, кечирилесиңер. Күнөөлөрүн билип туруп уланта берген кара жаактарга, күнөөлөрдөн баш тартпагандарга кандай гана өкүнүчтүү. Рамуза Ахадис 1-том. Окуя. Аллахтын мээрими. Азирети Мухаммед пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдына бир топ туткундарды алып келишет. Алардын ичинен бир туткун аял баласын издеп жаткан болот. Ал аял бир маалда баласын табаар замат аны бооруна кысып сүт бере баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында турган сахабасына кайрылып, бул аял баласын отко таштайт деп ойлойсуңбу? Деп сурайт. Сахаба, Кудай урсун, жок, таштабайт дейт. Анда Азирети Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бул аял өзүнүн баласына кандай ырайымдуу болсо, Аллах өз пенделерине андан да ырайымдуу деп айтат. 19-күн. Адамдын жаралышы. Аят. Чындыгында биз адамды кургатылган кара чоподон, белгилүү бир калыпка келген баткалыктан жараттык. Хижр сүрөсү 26. Хадис. Аллах Адам алейхиссаламды жер жүзүнөн бир ууч топурак алып, ошондон жараткан. Термизи Тафсиру сура 1-2. Окуя. Башында Аллах бар болчу. Бул окуяны сахабалардан бири айтып калтырган. Күндөрдүн биринде мечитте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге олтурганбыз. Бир кезде Тамим уруусунан бир топ адамдар келишти. Азирети Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга карап: "Эй, Тамим уруусу, силерге сүйүнчүм бар" деп кеп баштаганда алар: "Бизге сүйүнчүнүн кереги жок. Андан көрө казынаңдан бизге жардам бер" деп пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн кесип коюшту. Бул учурда пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын жанында Йемен элинен келген элчилер олтурган эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын жүзү кубарып кетти да, Йемендиктерге кайрылып: "Эй, Йемендиктер, Тамим уруусу кабыл албаган сүйүнчүмдү силер кабыл алгыла" деди. Алар: "Кабыл алдык. Эй Аллахтын элчиси, биз сизге динибизди үйрөнүүгө жана жаратылыштын башаты эмне экенин билүү максатында келдик" дешти. Бул суроого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эң башында Аллах бар эле. Андан мурун эч нерсе болгон эмес. Анын аршы суунун үстүндө турган. Андан кийин асман менен жерди жаратты. Анан зикир деген тагдыр дептерине түбөлүккө чейин жүзөгө аша турган бардык нерсени жазды" деп жооп берди. 20-күн. Аалам. Аят. Биз асманды өзүбүздүн кудуретибиз менен көтөрдүк. Биз аны кеңейтүүчүбүз. Зарият сүрөсү 47. Хадис. Күндөрдүн биринде бир адам: "О жараткан Аллахым, жалгыз өзүңдү даңктап, жалгыз өзүңө шүгүр келтирем. Жакшылыктардын баарын өзүң бересиң. Сенден башка эч бир кудай жок. Сен асман жердин кожоюнусуң жана жаратуучусуң. Сен тирүүсүң, түбөлүктүүсүң. Ушул сындарыңдын урматы үчүн дубамды кабыл кыла көр" деп дуа кылып жаткан эле. Анын дуасын угуп отурган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанындагыларга кайрылып: "Бул адам эмнени ортого коюп дуа кылып жатат, билесиңерби?" деп сурады. Жанындагылар: "Аллах жана анын элчиси жакшы билет" дешти. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Жанымды чексиз кудуретинде кармап турган Аллахка ант берем. Ал Аллахка улуу исму Азам менен дуа кылды. Аллахтын улуу ысмы менен кылынган дуаны Аллах кабыл кылат. Аны менен эмне тилесе, ошол тилек орундалат" деди. Азирети Аннастан. Окуя. Ааламды кармап туруучу. Азирети Али разияллаху анху мындай дейт: "Бадыр согусу башталганда бир саам согуштум. Кийин пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын жанына анын эмне кылып жаткандыгын көрөйүн деп бардым. Ал саждага жыгылган калыбынан жазбай, жаратканга жалбарып:
О Алламды кармап турган тирүү жана түбөлүктүү Аллахым, чексиз ырайымыңа баш калкалайм. Бизге жардам бере көр деп дуа кылып жаткан экен. Ал жерден кайра душман тарапка бет алып, дагы бир убакка чейин согуштум. Кайра келдим. Ал дагы эле чекесин жерге тийгизген калыбында: О ааламды кармап турган тирүү жана түбөлүктүү Аллахым, чексиз ырайымыңа баш калкалайм. Бизге жардамыңды бере көр деп жалбарып жатыптыр. Мен кайрадан душман тарапка бет алдым. Бир топ убакыттан кийин келсем, дагы эле ошол калыбынан жазбай жаратканга жалбарып жаткан экен. Аллах жеңишке жеткиргенге чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол саждага жыгылган бойдон дуа кыла берди. 21 күн. Жер жүзү. Аят. Силер жолдо болгон учуруңарда эгер капырлардын жамандыгынан корксоңор, намазды кыскартып окуп койсоңор күнөө болбойт. Акыйкатта капырлар силердин ачык айкын душманыңар. Ниса сүрөсү 101. Хадис. Мага жер жүзүнүн казыналарынын ачкычтары же болбосо жер жүзүнүн аткычтары берилди. Валлахи, силер менден кийин ширкке, Аллахка кандайдыр бир нерсени же адамды теңөөгө барбайсыңар. Бул жаатта менин эч кандай коркунучум жок. Бирок мен силердин дүнүйө, байлык үчүн бири-бириңер менен урушуп, ит арка тартышыңардан коркомун. Окуя. Адам ата алейхиссалам топурактан жаратылган. Абу Муса разияллаху анху мындай дейт: Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам уктум. Ал мындай деди: Аллах адамды жер жүзүнүн ар жеринен алынган бир ууч топурактан жаратты. Адам атанын балдары да жер жүзүнүн ар кайсы жерине жараша ар түрдүүчө жаралды. Алардын бир бөлүгү ак, бир бөлүгү кызыл, бир бөлүгү кара. Булардын арасында аралаш түстүүлөрү дагы бар. Ошондой эле бир бөлүгү боорукер, бир бөлүгү орой, бир бөлүгү кара ниет, таш боор, бир бөлүгү ак көңүл келет. 22 күн. Адам баласы. Аят. Мен жин жана адамдарды жалгыз өзүм ибадат кылуулары үчүн гана жараттым. Зарият сүрөсү 56. Хадис. Адамдардын эң жакшысы адамдарга эң пайдалуу болгону. Окуя. Адам баласы ким? Ислам аалымдарынан Занбили Али өз мезгилинин эң көрүнүктүү аалымдарынан эле. Аны элдин баары сыйлап, урматташчу. Анын тез-тез болуп туруучу ыйман сабактары өтө жугумдуу, өтө таасирлүү да болуп болчу. Ал өтө жөнөкөй, түшүнүктүү сүйлөгөндүктөн элди өзүнө тез эле тартып ала турган. Күн аябай ысып турган жайдын сараттан учур эле. Занбили Али устат үйүнүн аркасындагы гүл бакчада элге адаттагы дил маягын куруп, ыйман сабагын өтүп жаткан. Сөздөн сөз чыгып олтуруп, дил маяк абдан кызып калат. Ошол маалда Занбили Али устатка жакын тааныштарынан бири суроо берип: Устат, эң көп кайсы канаттууну жакшы көрөсүз деп сурайт. Мен канаттууларды эле эмес, бардык жан жаныбарларды жакшы көрөм деп жооп берет Занбили Али. Ал эми адамдарга болгон көз карашыңыз кандай? Адамдарды да жакшы көрөм, бирок баарын эмес. Айбандарды жакшы көргөндөй. Адамдардын баарын жакшы көрүүгө болбойт. Себеби кээ бир адамдар жаман иштеринин айынан айбандардан дагы төмөн даражада болот. Сиздин оюңузча адам жогорубу же айбанбы? Адам баласы айбандан жогору сапаттарга ээ болуп жаратылганына карабастан, айбандын дагы адам баласынан жогору жактары бар. Мисалы, алардын арасында бир дагы бутпарас, жаратканды тааныбас атеист, бир дагы шылуун, бир дагы көз боемочу жок. 23 күн. Адамдын алсыздыгы. Аят. Жер титиреген кезде асман силерди жер менен кошо көмкөрүп салса, аман калабыз деп ойлойсуңарбы? Же асмандагы силердин үстүңөргө таш жөнөтүүсүнөн сестенбейсиңерби? Жакында менин эскертүүм кандай экендигин билесиңер. Чындыгында аларда мурдакылар да Аллахтын адал жолун, исламды калптешкен. Мени четке кагуу кандай экенин көрүштү.
Мүлк сүрөсү 16-18. Хадис. Бизден мурун олжолор эч кимге адал эмес эле. Аллах бизди күчсүз, алсыз экенибизди көрүп, олжолорду бизге адал кылды. Бухари, Муслим. Окуя. Бирөөгө муктаж. Күндөрдүн биринде кедейчиликте турмуш кечирген бир адам халифа Харунга Рашидке барат. Халифанын сарайына кирсе, халифа намаз окуп болгон соң жаратканга алакан жайып дуа кылып жаткан болот. Анда береги адам: бирөөгө муктаж болгон адам мага кандай жакшылык кыла алмак эле? Андан көрө ал суранган заттан мен да суранайын деп артка кайткан экен.